Саламатсыздарбы, кадырлуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институту бар. 70 жылдан ашуун тарыхы бар бул институт өз мезгилинде мамлекеттин азык-түлүк жана үрөөнчүлүк коопсуздугун камсыздап келген. Дыйканчылык институтунда жүздөгөн илимдин кандидаттары, докторлору илим жактап, адамзатын суктандырган дан өсүмдүктөрүнүн, жашылча жер жемиштеринин, мөмө жемиштеринин жаңы сортторун өндүрүп, жеке эле Кыргызстанга эмес, чет мамлекеттерге чейин пайдаланууга сунуштап турган. Бүгүн ошол аалам эли суктанган Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институту кандай абалга кептелгенин назарыңыздарга сунуштайбыз. Институттун эмгек жамааты, институттун директору Жамин Акималиевдин ишмердүүлүгүнө наразы болуп, Бишкектеги Акипресс маалымат агенттигинде 2020 жылдын 26 февраль күнү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө маалымат жыйынын өткөрдү. Уланбек Байтилешевич Качыбеков бул киши убагында дыйканчылык институту гүлдөп турган убактан бери иштеп, азыркы абалында абдан мындай жаны кейип, көп жерге барып, көп жерден акыйкатты издеп келген киши. Ушул киши сиздерге абдан бүт бүгүнкү күндөгү институттун акыбалы жөнүндө чоң информацияны, кенен информацияны ушул кишиден уксак болот. Негизи кече өзүңүздөр уктуңуздар, ушул жерде саат 12-де Акималиев келип өзүнүн ответный бир пресс-конференциясын, возражениясын айтып кетти. Мунун бардыгы министрге айтайын деген бүт бары калып жалган. Себеби деген бул жаланганы өзүн мактап, жаланганы өзүн жактап, өзү 90-85-ке чыкканына карабастан жалаң өзү жөнүндө айтты. Эмнеге айтпайт? Ошо 1980-жылы Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институту, Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө өндүрүшү кандай эле, азыр анын акыбалы кандай болду деп бир да сөз айткан жок. Бул киши ошо Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө өндүрүштү түбү менен жоготконун өзүнчө пресс-конференция кылыш керек. Бул киши 2002 жылы Кыргызстан топурак таануу илим изилдөө институтун 150 штаты менен Кыргызстан дыйканчылык илим изилдөө институтуна кошкондо 150 штаты менен ошону кандай жок кылганы өзүнчө бир пресс-конференция кылды. Ошо 150 топурак таануу илим изилдөө институтунан азыр болгону 6 эле киши калды институт земледелияда кошулганда. Биздин чыгармачыл топ ар бир суроо жараткан маселеге жооп издеп, тараптардын пикирин угуу максатында Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору 84 жаштагы кадырлуу академик Жамин Акималиевдин сөзүн уктук. Айтып атышат, институттун эчтекеси калбады, тажрыйба станциялары жок, баары сатылып кетти, жерлер сатылды, эчтеке калган жок. Бул жерде ошол үрөндөрдү өстүрүүчү жерлерибиз да калган жок. Институттун эчтекеси калган жок. Бүгүн институттун курамы, илимий даражадасы бар адамдар да жок деп атат. Ушул багыттан кандай баалар этилеңиз ошол? Эми бул Качыбеков деген бул өзү көптөн бери билебиз, бул илимге бизге тиешеси жок айтпадым. Мына ушул жерде иштеп атат, илимий тематикасы жок. Улан Качыбеков мындай дейт. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтуна Акималиев директор болуп келгенде 800дөн ашык тех персонал менен сотрудник бар эле. 450 илимий кызматкер бар эле. 110 кандидат наук бар эле. 2002 жылы топурак таануу илим изилдөө институтун кошкондо дагы 150 штат менен 125 болуп калды жалпысынан кандидат науктар. Казыркы кезде мен сиздерге айтайын, болгону гана 17 илимий кызматкер калды. Анын ичинен Акималиев баш болуп 6 гана адамдын илимий даражасы бар. Атайы илимий институтка илимий экспериментальный чарба курулат. Вот экспериментальный чарба деген ошол илимпоздор өздөрүнүн илимин, өздөрүнүн опыттарын, тажрыйбаларын ошол жерден сортторун чыгарганга деп. Ошол экспериментальный чарбага өзү директор болуп туруп, 2 жолу улуу баласы Асылбекти, анан кичи баласы Манасты ошол жерге алып барып директор кылып орношту. Ошол семейный клан болуп алыштырып булар институттун имараттарын экспериментальный хозяйствого балдарына баланска өткөзүп, анан 2-3 адамдарга сатып, азыр экспериментальный чарбада бизде банкрот болуп, биздин илимпоздордун айерде бир да соттук өзүнүн жери жок. Бул өзү нонсенс деген сөз. Институттун ведомственный детсады бар эле,
145 орундук. Аны Илелиндик военкоматка алдырып жиберген. Голландский теплица деп коет, номер 6 деген союз боюнча. Именно суперсовременный. Ошол теплицада bir жылда 3 урожай алганга, жүгөрүдөн 2 урожай алып туруп, селекционный процессти мындай астыга жылдыра турган багыты менен ошол талкаланып жатат. Сөз кезегин Жамин Акималиевке бердик. Бул жердеги голландиялык технология менен өстүрүлүп аткан теплицалар, күнөсканалар сатылып кетти деп атат, торлар, гараждар сатылып кетти деп атат. Башка нерселер ушу институтка тиешелүү. Буга менин бир тиын тиешем жок. Мындай да, муну мурун Качыбектин мурунда жазышкан. Булар жазышты, президентке жазды, өкмөткө, жогорку кеңешке, прокуратурага жазбаган жери калган жок. Баары жактан жооп келди булерде. Менин эч кандай тиешем жок. Же бул иш каралган. Бул иш боюнча дагы ал көптөмөр турган теплицаны жанакыл банкрот болгондо чарбанын тиги карса деп туруп алып атпайбы, жогорку соттун четимин чыгарып алып атышпайбы булар. Ошо жана куруп аткандын арасында мен кийинчерээк айтармын, жогорку соттун азыркы отурган депутаты бар. Чоңдор бар, кечип кой, күчтөр бар. Ошолор эле тиги соттун моюнун толгоп туруп эле тиги бизди банкрот кылып туруп, мүлктөрүн баарын тартып алып атты. Мен айтпадым, 10 жолу кат жазгам, колдон келген жок да. Каза болгон институттун кызматкерлерине Жамин Акималиев айлык эмгек акы жазып алып жүргөн дейт Улан Качыбеков. Бул кишилер бухгалтер экөө Кудайдан эмес, арбактан да коркпогон адамдар экен. Себеби Камал Седоевич деген бизде жүгөрү боюнча аябай атактуу аты дүйнөгө таанылган селекционерибиз бар эле. Ошо киши кайтыш болгондон кийин, Абитов деген дагы кандидатыбыз бар эле кайтыш болгондон кийин, ошо кишилер кайтыш болуп кеткенден кийин 5,5 жыл бухгалтер экөөбү Гогольдун мертвый душасындай айлык алып жүрүшпүр. Арбактардын үстүнөн табелдерди заполнять этип. Бул деген арбактардан да коркпойт деген. Орусча айтканда безбожники деп коет буларды. Бул кишинин ою Акималиев эмне экенин билбей койдук. Бир эле оюн биз билдик, бул Акималиев кеткенден кийин землелер кыйрап чөп да чыкпай калыш керек экен деп. Ал эми Жамин Акималиев ага мындай деп жооп берди. Көз өтүп кеткен адамдарды Карандай калып. Бул жөнүндө тиги бул жазышкан да, булардын үстүнөн эмгек акысын 3 киши деп атабы? Эми муну Качыбектен мурун жазышкан. Качыбектен мурун жазышып 2013-14 жазышып, анан кийин тиги шаардын прокуратура өткөрүп бериптир дагы, мени чакырып, баарын чакырып текшерип, штаттык расписанияны 3-4 кишинин өлгөнүн аныктап, бирок алардын айрын эч ким албаганын далилдеп туруп кат берген. Эч кандай күнөөсү жок. Же факт не подтверждается деп деген, ошону кайра жазып атпайбы. ушул тергөөдө деп айтып атат да, булардын өзлөрүнүн бүгүн берген пресс-конференция. Мен уктум аны, мен айтпай. Ошол жерде жазып атат 2,5 миллион сомду Акималиевди бухгалтерден жеп кеткен деп. Аны эсептеп боласыз текшерген 4 жылда. 13-жылдан 10-жылдан 4 жылды текшеришип, ошондо 2,5 миллион сомду максатсыз пайдаланган деп жазыптыр да. Ошону аныктайт 2,5 миллион сом чыгымында. Кийин сотко чейин баргандан кийин соттун чечимине туруп бардын мен актап жатып атпайбы, бухгалтерди мен актап атышпайбы. Бул боюнча бул өзү кылмыш ишине кирбейт. Бул мамлекеттин акчасы болгон экономистен болгондагы бул өзү максатсыз пайдаланганы менен эч ким жеген эмес деген соттун чечими турат. Ал эми жанакы 1,5 миллион айлыкты алып алыптыр деп ошол кезде качественный министрдин негизинде мен чоңураак айлык алып турмун. Ошону текшерип атышат. Бирок мындай да текшергенде Конституция жазылып турат. Мен өткөн айткам Качыбекке, сени сотко берем да, азыр берүүгө туура келет. Соттун чечими бардык тепкичтеринен бүтүп, мыйзамдуу түрдө күчкө кирмейинче эч ким күнөөлүү деп эсептелбейт. Эгер ошентип күнөөлүү деп эсептеген киши кылмыш ишине тартылат деп турат. Мен эскерткем муну. Болбой бүгүн айтып тур, мынакей ушинтип атат 5 жылдан бери тиндемди деп. Ал соттун бүт эле иштери бар да. Ал качан гана аны эч ким ооз барбаш керек. Институттун административдик имаратын Жамин Акималиев батир катары пайдаланып үй бүлөсү менен жашаган деп айтты Улан Качыбеков. Эми дагы бир нерсени айтып кетишке туура келип атат. 92-жылы Акималиев 2-нчи жолу үйлөнүп, квартирасы жоктуп, өзүнүн 2-нчи этаж, биздин 1-нчи корпус, бул административный корпус. Ошол жерде коридор тосуп, 2 комнат кылып, өзүнүн отура турган залынан эшик чыгарып, квартира кылып алган. Ал эми Жамин Акималиев аны карандай калп деп четке какты. Эми бул сиздин үй бүлөлүк шартыңызга байланыштуу суроону бербей койсок деле болот эле, бирок ошол пресс
эми өзүңүздүн оозуңуздан да бир угуп коелу. Ушул азыр өзүңүз иштеп отурган, азыр биз ушул жерде турган Боореки мекеменин бир бөлүгүн бөлүп алып, ушул жерде жашаган үй бүлөсү менен деп айтышты. Ошол маселе Карандай калып. Мен жашайм. Мен квартирам бар болчу. Анда мен экинчи үй болгон, биринчи үй бүлөмдөн кийин да квартирам бар. Андан кийин квартиралып жашап атабыз. Алдын баары карандай калып. Эмне үчүн мен жашашым керек жерге? Мен иштегем, жашаган эмесмин. Айыл чарба илимдеринин докторлугун Швециядан жактап келген Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директорунун орун басары Биржан Усубалиев институттун бүгүнкү кейиштүү абалын мындай деп баяндап берди. Мен болсо өзүм Швеция өлкөсүнөн докторлугумду жактагам. Ушул институттан иштеп, эмгектенип, бүгүнкү чейин иштеп атам. Азыр директордун орун басары болуп иштейм. Мен баягы башымдан өткөн анан болгон фактылар боюнча айтайын. Бизде региондордо баардык талас менен жалалабатта жок. Калган региондорубузда биздин эксперименталдык илимий станцияларыбыз бар. Министр өзү дагы барды. Биз менен чогуу барып Мысык көлдү көрдүк да. Мысык көлдү билесиздер. Картошка боюнча ошол жерде тажрыйба станциябыз бар. Сорттун баары ошол жерден саналчу, түндүк региондо деп. Ушундай ит эмес, башкасы да ыйлай турган акыбалга келген экен да. Министр өзү көзү менен да көрдү. Ошол жерде бизде мындай мамлекеттик закондуу укуктук талаада биз 130 гектарга чейин жерибиз бар. Бүгүнкү колдонуп атканыбыз бир 32 гектардын тегерегинде. Калган 100 гектардын баары басып алынган. Акционерный общество челпек деп түзүшкөн экен. Бүт объектинин баары, техниканын баарын акционерный общество алып кеткен. Илимге тиешелигинин баары, карыздын баары мойнунда калышкан. Техникасынын баары эчтеке жок. Бүгүнкү күндө отура турган мына биз эми билбейм, сиздерге калп мага чын болуш керек. Эми министр өзү да көрдү, мен эчтип бардык ошол жерге. Талаадагы бир билбейм, а жерге ит эле бакса жакшыраак жашайт болуш керек дейм да. Свети жок. Кулай турган үйдүн ичинде ошол жерде илимий сотрудниктер отурушат. Ага Жамин Акималиев өз аргументин айтты. бүгүнкү күндө сиздин өзүңүздүн жеке пикириңизде институттун абалы кандай? Институттун акыбалы биз эле эмес, баардык 4 институттун акыбалы абдан начар. Мен айтпадым, анткени себеби мен Акималиевдин ордуна мисалы Усубалиевди алып келесиңер, Усубалиев менен Ташматов Акматов андан эч өзгөрбөйт. Мамлекет илимге көңүл бурмайынча. Институттун жыл сайын берилип келаткан баланстык отчетторун кимдер кабыл алып, институттун жетекчилиги кантип отчет берип жатат? Мына ошол түшүнүксүз деп таң калып, андан ары сөзүн улады Биржан Усубалиев. Жал айрында, селекционный деген айылда бизде 108 гектар жери менен илимий тала тажрыйбалар өткөрө турган жерибиз бар да. Өкмөттүн постановлениясында, жобосунда кайсы гана кандай гана жер, кандай гана имарат болбосун, илимге тиешелүү болгондо бар, менчиктин кандай гана түрүнө болбосо ал сатыкка турбайт деп жазылып турат акпаратта. Эми ошолор кандай түрдө сатылып кеткенди дагы бул бир чоң табышмактуу нерсе да. Ошол эле убакта Дүйнөлүк банк менен миллиондогон акчалар келген да. Спецтехникаларды алганбыз. 2003 жыл болуш керек, менимче 2000 жылдын баштарында. Анан эми бир табышмактуу нерсеси ошол Lamborghini тракторлору, жанагы спец майда комбайндар деленкалар чага турган, аларга уруктарды чача турган сейилкалар. Илимий иште ошол техника комбайн бир жылда мен эми ката кетирсем кетирем, бирок ашып кетсе 10 күн же 15 күн иштейбиз сезонда. Чабылат деленкалар болду. Комбайн бир жылда бир иштейт. Эгерде 10 жылдын ичинде ошол трактор жоголуп кетсе, жылына 15 күндөн эсептесек, 10 жылда 150 күндө 60 миң, 50 миң долларлык техникалардын кумга сиңген суудай болуп жок болуп атышы дагы бул бир кишинин колунан келбейт го деп ойлойм да. Жамин Акималиев институттун жерлерин, техникаларын, мекеме ишканаларын кандайча алдырып жибергенин түшүндүрүп берди. Эми дагы бир ушундай суроо жаралат да. Сиз айтып атасыз го, Моореки карыздын эсебинен биздин жерлер, Моореки тиги күнөсканалардын баары сот аркылуу алынып кетти. Карыз катары деп. Карызга. Эмнеге карыз болуп калды институт? Банкрот болгондо ошондо тиги 1 миллионга карыз болушунан көбөйтүп эсептеп чыгышыптыр. Жерди эсептешкен. Ким эле ошондо жетекчи институтта?
институтта мен жетекчи болчумун. Эмне болуп карыз болуп калган эле ошондо? Каршы болгондору жанакы мындай ошол учурда биз мамлекеттик резерв деген бар болчу, ошондон күйүүчү май алып турбуз, бензин алып турбуз, техника алып турбуз, тиги эмне алып турбуз. Ошонун баарын эсептеп келип, ушунун баарын төлөш керек деп туруп эле, эми сот менен немете албайт экенсиз да. Баарын жасап болбой туруп, ошо карыз деп туруп эле, бизге айтпай туруп эле эсептеп туруп, ошонун баарын сотко барганда ойлодук да. Сотко барганда биздин пайдалык чечип берсек, сот жогорку сотко чейин барып, тигилердин пайдасы чечип койду. Олигархтардын, байлардын, банактардын пайдасы чечип баарын алып кетип калышты. Мындай болот да, сиз айтып атасыз, ошо 1 миллиондой карыз болуп калып, ошонун тиги пениясы проценти көбөйүп кетти да. Ошонун негизинде Ошонун негизинде чегер барып коюлду да. Ошондо бир эле жолкусунда алындыбы же улам карызга кетип аттыбы? Ошо бир нече жылдын ичинде алынып бүттү да. Ошо кезде жана кыз балдар айтып атпайбы, бир тракторлор болчу, тиги эмне болчу деп, ошонун баарын эсепке чотуп, аны бизге айтпайт да. Жамил Акималиевич демек өзүнүн иш ордун соттон коргоп алган, бирок өзүнүн жерлерин коргоп албай алганбы? Ошондой болду. Себеби бул өзү жана жаппай капитализм учурунда жана баардыгы жутунуп көздөр тойгон кезде мына мен айтып коеюн, муну бир жөнөкөй эле киши колунан келбейт. Мамлекеттик мекемелер жардамы менен мамлекеттик мүлктү немеге сатып байып кетишти. Институттун директорунун орун басары Биржан Усубалиев аймактардагы институттун тажрыйба станцияларынын абалына токтолду. Директор айтып атат, 20 жыл дейт, 20 жылдан ашык бир жетекчинин буту кирген эмес бияка. Ошо жерде бир мына жана айтып атат, эмгек сиңирген илимий Убутаева Венера деген эжебиз бар. Кечинде үйгө чайга чакырып менен эме кылды, көз сүйлөшүп отуруп менен ыйлады да. Ушундай эмгек менен акыркы ушу мына 80ден ашып кеттим. Акыркы ушундай жашоо көрөт экенмин деп мен ойлогон эмесмин дейт. Кандай адам ушундай мамиле кылат? Бул бир эли да. Баткендеги мына айтып кетти. 7-класстын билими менен директор болот да. Өзүнчө бир отчет алуу, маалыматты жеткирүү, алар менен коммуникациябыз түрүнүн тозобу да. Нарында апорун станциябыз бар. Жарымы мына Агахан фонду деп жердин баарын алган бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз. Ошол жердеги сотрудниктер, Бийик Тоолу региондо. Ошол жерде бир мындай өзүнүн гана бир эмгегин сүйгөн адамдар иштеп атат да ушундай зарплата. Канча жылдан бери бир да жетекчи барып, аны ким эмне менен иштеп атканы кызыктар эмес. Мына бизде кант кызылчасы боюнча станциябыз бар Сокулукта. Бир институттун белден бири мында бел байлай турган илимий тажрыйбалык станция да ошо. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы ушул мамлекеттик ишканалардын бизге тиешелүү, институтка тиешелүү документтери жок. Документтеринин баары мына азыр кант кызылчасыныкы боюнча акционерный общество менчигине бөлүп алышкан. Бир директорду шайлап коюшкан. Наукада дагы бир директор, частныйда дагы бир директор. Экөөнүн аты тең КОС, Кыргыз кызылча тажрыйба станциясы деп атап алган, тиягы да ошондой атап алган. Муну декабрда мына Нурн Абылаевич турат, депутаттардын агрардык комитетте келип карашты. Клубтарыбыз бар. Лабораториялардын талкалангандыгы, гараждын үстүнүн эми жетекчиге деле айттык, биз Жамил Акималиевичти алып келгенде айттык, эми билбейм, бул бир каралбай калган Акталада же бир ат башыда бир каралбай калган сарайдан айырмасы жок болуп калды да. Эми бул бир эле кишинин мындай дейин десең, өкмөт ошол убакта көзөмөлгө алып кантип баланс ыйлап өткөрүп атышкандыгы да мындай таң калыштуу нерсе да. Жамин Акималиев институттун жетекчилигинен кетер ою жок экенин мындайча түшүндүрдү. Ал эми тоореке өкмөттүн 559 токтомунда 70 жашка чейинки илимдин доктору ошол багыттагы илимдин даражасы бар адам 5 жылдан 2 жолу шайланып отурду. 70 жашка чейин, 70 жаштан кийин кандай кызматты ээлөөгө укугу жок деген токтом бар дейт. Ошол боюнча сиздер Эми булар баягы Нургазиевдин кетирген каташын кайтарып алышпайбы? Наступает на те же грабли. Нургазиев ошонун негизинде мени бошоткан, жашы келип калды деп. Теги мындай экен да, чечимде булардын айтуусу боюнча биз соттун чечиминде сиз эмгек өргүдө жүргөндө кызматтан бошотуп койгондугуна байланыштуу сизди кайра кызматка коюлсун деп сот чечим чыгарып берди. Жок, ал жерде айткан эмес. Ал жерде баардыгы жазылып берди. Эң этегинде ал өзү жогорку соттун чечимин талкуулоого болбойт. Ал ошо неме? Эми ал талкуулоого болбойт албетте. Сизди дайындады. Кайра калыбына келип турду, отурушту болду да. Эми иштеп атасыз. Ооба.
Бүгүн иштеп атканыңызда бүгүн ушунчалык коллективдин ичинде ушунчалык бир келишпестик жаралып, ушундай бир ар кандай доматтар айтылып атат. Бүгүн эгер сизге маселен министерство тарабынан сунуш берилип, сизди кызматтан бошотууга, сизде эгер өкмөткө сунуш бере турган болсо, сизди өкмөт жаш курамыңызга байланыштуу өкмөттүн токтомуна таяк кызматтан алып коюуга болбойбу? Болбойт. Анткени себеби жанагы 70 жаштан кийин илимий мекемени шайламайт деген мыйзамда жазылбай калыптыр. Институттун имаратынан чыгып баратсак, институттун башкы бухгалтери Тамара Албаева артыбыздан чуркап чыгып төмөнкүдөй маалымат берүүгө жетишти. Мен бул институт земледелияда башкы бухгалтер болуп иштеймин. Иштегениме 41 жыл болду. Анын ичинен 35 жылы главный бухгалтермин. Мен сиздердин жанагы сурооңуздарга жооп берейин. Өлгөн кишилер жөнүндө айлык алган деген бул факты туура эмес. Абитов Тыныбек Абитович бир отделди топурак таануу боюнча ошол отделди жетектеген 21 октябрь 2007 жылы дүйнөдөн кайтыш болгон. Ал фактылар жалган. Мен сиздерге мына приказдын копиясын берип коеюн, эгер керек болсо. Керек. Андан кийин Седоев Камал Седоевич жүгөрү боюнча, иштетүү боюнча отделдин башчысы болчу, лауреат госпремия болчу, абдан атактуу инсан болчу. Ал киши 21 майда 2008 жылы каза болгон. Каза болгонуна 12 жыл болду. Бул кишилерге эч кандай айлык жазылган эмес, эч ким буга кол коюлган эмес. Бардыгы өз ордунда мыйзамдын чегинде иш жүргөн. Шаардык прокуратурага биз бүт кагаздарды өткөрүп бергенбиз. 11 жылы бизге айлык акы 9 миллион болчу. Андан кийин туруп эле 6 миллионго түшүп калды. Азыр болсо мына 5 миллиондун тегерегинде айлык алып атабыз. 11 жылы канча штат эле, азыр канча штат? 11 жылы 120 киши болчу, азыр 71 кишибиз. Мен өзүм башкы бухгалтер 8450 сом алам. Анын ичинен кармалат накталганым 7000 сом. Эмне сиздей күчтүү бухгалтер 40 жылдан бери бул жерден кетпей иштеп жүрөсүз? Башка жакка барсаңыз болот эле да. Менин турмуш үйүмө байланыштуу, балдарыма каратып үйгө жакын жерде. Институттун эмгек жамааты 2 топко бөлүнүп, ортосунан ырк кетип, мына ушундай көзөмөлгө муктаж болуп турганда, Айыл чарба жана мелиорация министрлиги кандай чара көрүп жатканын билүү максатында министрликке барып, ушул институттун ишмердүүлүгүн түздөн түз көзөмөлгө алган министрдин орун басары Жаныбек Керималиевдин пикирин уктук. Институтту кайрадан жандандырып, жакшы жолго салуу үчүн эмне кылыш керек, кандай сунуштарды айтат элеңиз? Эң негизгиси ал жерде мындай климатты оңдош керек да. Климатты оңдоп бир жакшы мындай коллектив куруш керек. Коллективди куруп жетекчини алмаштырыш керек. Эгерде жетекчи иштей албай атса, коллектив недоверие кылып атса, жетекчини алмаштырыш керек дагы. Бир жакшы мындай жетекчини коюп туруп, ошонун ишин алдыга жылдырыш керек. Эң негизгиси биз Айыл чарба министрлиги заказ беришибиз керек. Аларга заказ берип атабыз. Муну кылгыла. Азыркы учурда үрөндүн засухостойкий жанагы кургакчылыкка чыдамдуу үрөндөрдү чыгарып бергиле. Азыр заман талабы болуп атат. Ал маселени коюп атабыз. Жасачу киши жок. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Турусбек Асаналиев төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүнкү күндө ушул илим изилдөө институту негизи бул коопсуздук маселеси боюнча, үрөнчүлүк коопсуздук маселеси боюнча, тамак аш коопсуздук маселеси боюнча, ушул жерлерди сактап калуу маселеси боюнча, ушул жерлерди алдыңкы технология, инновациялык алдыңкы технологияларды илим изилдөө иштерин жүргүзүүчү мекеме. Мына ушул мекемеде биздин сыйлайбыз Жамин Акималиевичти, академик. Бирок бул кишинин кылган иши бүгүнкү күндө кандай деп айтсак, эми институт талкаланып калды да. Институт жок. Жыйынтык эмнеге келди? Эмне деген жыйынтык? Биз албетте биз ошол коомдук кеңештин ошо сыртка чыгып жыйын өткөзгөнүбүздүн да себеби ошол болду. Ошол коллективдин өзүнүн пикирин угалы дедик да. Ара карай элимди жүргүзүш керек деп атат. Бирок
бүгүнкүдөй эмес. Башка жетекчи менен, жаш жетекчи менен. Анткени бүгүнкү күндө бул жетекчи менен 25 жылдын ичинде жалаң минуска кетсек, мындан ары дагы таптакыр жоголобузбу деген маселе турат. Жамин Акималиевич ушул темп менен туруп турса, жакында ал институтка эч ким да барбайт. Ал институту жабышка туура келип калат, сиз айткандай. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин илимий иштери боюнча бөлүм башчысы Рахатбек Ибраев да өз оюн айтты. Жеке өзүңүздүн көз карашыңызда кандай, кантип өзгөртүүгө болот, жакшыртууга болот ал жерде? Эми өзүмдүкү деле жанагы мындай эмес да. Какой-то жаңылык жасаш үчүн мындай бирдеме өзгөртүш керек аякта делечи. Жанагы мен жана 2 жолу барганыбыз деле ушул эки биринчисинде жана элдердин бир таанышканы бардык, анан экинчисинде биз эме жанагы ошол жакта эмгек кишилер менен кат келгенде жамаат менен сүйлөшкөнү барганбыз да. Ошондо барганда анан да ошо эметтик да. Эми алардыкы элдердики эме ошо жамаатка да туура жакынча ойлонгон кишини алып келиш керек да. Ал эми Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин үрөөнчүлүктү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жигитаалы Жумалиев жалпылап мындай дейт. Илимий состав талапка жооп берет, бүгүнкү күн талабына толук жооп бербейт. Эмнеге? Эми көптөгөн объективдүү субъективдүү себептери бар. Бир субъективдүү себебин айтып бериңиз. Субъективдүү себеби жанагы инвестиция тартуу боюнча иштерди жакшыртыш керек да, ошол боюнча иштер жакшы болуп жатат да. Идим менен жакшыртуу боюнча. Эмнеге жетекчиликтин чабуулунан же эми жетекчилик биринчи эретте жалпы коллективде ушу ынтымакка чакырып, мындай ынтымакта иш жүрүш керек да. Бирок сиз өзүңүздүн жетеккилигиңиз кандай? 83 жаштагы адам ушу бүгүн институт жетектеп алып кете алабы? Ошол сиз айтып атасыз бир канча маселелерди карадык, сунуштарды айттык деп. Ошону бүгүн 83 жаштагы киши ишке ашыра алабы? Эми эмне үчүн ашырбай жаткандыгы боюнча биз дайым аппараттык кеңешимде министр кеңешим өткөрөт, ошондо айтат, тапшырма берет. Эгер убакыт аткарбаса, тийиштүү чара көрүлөт да. Соңунда 84 жаштагы Жамин Акималиевдин ордун баса турган, ушул сазга баткан институттун ишин алдыга сүрөп алып кете ала турган жаш кадрлар барбы деп Жамин Акималиевдин өзүнөн сурадык. Жогорку соттун чечими бир жолу аткарылды, сизди койду кызматка. Бүгүнкү күндө ушундай бир баягы келишпестиктер чыгып, коллективиңизде келишпестиктер чыгып, ушундай бир чоң бүтүндөй масштабтуу болуп кетти да, бул бүтүндөй Кыргызстанга уже маалымат жайылып кетти. Сиздин ушундай бир сиз жетектеп аткан бүгүнкү Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтундагы коллектив экиге бөлүнүп, жарымы сизге каршы чыгып атат азыр. Аны бүтүндөй коомчулукка жар салып атышпайбы? Мындай кемчиликтер бар деп ошол боюнча. Мүмкүн эгерде сизге кандайдыр бир шартта өзүңүз өстүргөн кадрлар бардыр, мүмкүн өзүңүздүн ордуңузга сунуш айтып белеңиз. Жашыраак кадрлардан ушул институтту дагы да сүйрөп алдыга алып чыгып кете турган кадрлар бар белемиз. Маселен, сиз барбы ошондой адам, сиздин ордуңузду бир алып? Биз укуктуу мамлекетте жашап атабыз. Мыйзамдын алдында баары бирдей, мыйзамды сыйлаш керек да, туурабы? Эгер сыйлай турган болсо, мен сыйлашым керек. Жогорку соттун чечими менен сыйлашым керек. 1,5 жыл соттошуп келдим. Экинчи, дагы айталайм. 70 жаш деген бир да мыйзамды жасалган, бир мыйзам көрсөткүлө, ушу жасыл берсе, мен азыр кызматым бош эшикке чыгып кетем. Мына урматтуу көрөрман, бул биздин мамлекеттеги Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун нагыз жүзү. Бул институт 2018 жылдын 3 декабрына чейин Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин курамында болуп келген. 2018 жылдын 3 декабрында өкмөттүн 562 токтому менен Айыл чарба жана мелиорация министрлигине өткөрүлүп берилген. Бирок административдик башкаруу багыты Айыл чарба министрлигине өтүп, илимий иштерди каржылоо маселеси билим берүү министрлигинде калган. Бүгүн институт жол анжы болсо жолоочунун башы каңгы дегендей таризге кептелип турат. Бул институттун илимий кызматкерлеринин алган айлык эмгек акысы 5000 сом болсо, кайдагы илимпоздагы кайдагы илимий ачылыштар жөнүндө сөз кылууга болот. Бул маселеге Кыргыз Республикасынын өкмөтү көңүл буруп, көзөмөлгө албаса, кайырсыз жылдардын бир жылдарында күтүүсүз келип калчу азык-түлүк апааты кайрадан дагы бир жолу каптабайт деп ким кепил боло алат? Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбырбек Аленов, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.